أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бердогандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Бир адамдын алдынан сокур адам чыгып калды. Ал сокур адамды сынап көрмөкчү болуп, туура барып ага урулду. Сокур адам жанакы адамга: "Сен кандай адамсың? Сокур адамды көрүп туруп туртуп өттүңбү? Кудайдан коркпойсуңбу?" деп наалай баштады. "Мен дагы сокур бир алсыз адаммын. Сага кокустан урулуп кеттим. Мени кечир" деди, өзүн сокур көрсөтүп. Экөө бири-бирин кечиришип, жакшы маанай менен сүйлөшүп олтуруп калышты. Жанагы өзүн сокур кылып көрсөткөн адам сөз баштап: "Ооматым келип 20 күмүш теңгеге жетиштим. Бирок алардын кайсынысы таза, кайсынысы жасалма экенин билбеймин. Ооматыңыз бар экен тууган. Мен көзүм сокур болуудан мурун зергер болчум. Теңгелердин кайсынысы таза, кайсынысы жасалма экенин көзүм көрбөсө да колдорум менен кармап байкай алам" деди. Жанагы өзүн сокур кылып көрсөткөн адам анын сөздөрүнө ишенген болуп, колундагы күмүш теңгелерди тигиге берди. Сокур киши тыйындарды алып, белине бекем түйүп, ол турган жеринен ары жылып кетти. Өзүн сокур кылып көрсөткөн адам ачуусу келсе да билгизбей, жанагы адамды көрмөксөн болуп, жалына баштады. "Кайда кеттиңиз тууган? Мен бул теңгелерди канча кыйынчылык менен тапканмын. Аларды алып кетип, шорумду курутуп койбоңуз. Жана өзүңүз да күнөөкөр болбоңуз." Көзү сокур адам унчукпай жашынып олтура берди. Соң жерден кесек алып: "О Кудайым, өзүң мээримдүүсүн. Эгер ушул адам шайтан жолуна кирип менин теңгелеримди алып коюу ниети болсо, ушул кесек бутуна тийсин" деп кесекти атты. Кесек барып көзү көр адамдын бутуна тийди. Көзү көр адам чочуп, бир аз алысыраак барып олтурду. "О Кудайым, мен тууганым деген адам кыйтырлык кылып теңгелеримди алып кетүүнү ниет кылган көрүнөт. Эгер ушундай болсо, бул кесек анын желкесине тийсин" деп жерден бир кесек алып атты эле айткан жерине тийди. Жанагы көр адам жашынып отурган жерин дагы өзгөрттү. "О Эгем, өзүң баарын көрүүчү мээримдүү затсың. Эгер бул тууганым деген адам чынында ушундай кыйтыр ууру болсо, бул кесек анын пешенесине тийип, мээсин оюп чыгып кетсин" деди. Бул сөздөн тиги сокур киши коркуп кетти. Көр адам 2 жолу таш атты. Экөөсү тең айткан жерине барып тийди. Эгер мунусу да анык тийсе, өлүп калам. Тыйындар кимге калышын ойлоп корккон абалда: "Эй тууганым, мынча шашылбасаң, мен сенин тыйындарыңды карап жатпаймынбы" деди. "Сени Кудай жөндөн жөн бул абалга салбаган экен. Сен сокур, мен көрүүчүнү алдайм дедиң" деген экен. Жашоодо ушундай да окуялар болуп турат. Эч ким көрбөйт, билбейт, укпайт деп күнөө иштерди кыла беребиз. Билбейбиз күнөөлөрүбүздү түндөр да, кабат-кабат асмандарда жашыра албастыгын. Ахмад Яссауи балалык кезинде устазы мындай деди: "Балдар, эртең ар бириңер бирден короз кармап, Аллахтын назары түшпөй турган жерде союп келгиле" деди. Эртеси балдардын бирөөсү түнү союптур, экинчиси көпүрө түгүндө союптур. Окуучусу Ахмад Яссауи корозду тирик көтөрүп келгенин көрүп: "Эмнеге айтканымды кылбадың?" деп сурады устазы. Ошондо келечектеги имам мындай деп жооп берет: "Устаз, мен корозду союш үчүн Аллахтын назары түшпөгөн жерди таппадым. Жер жүзүндөгү баардык булуң бурчуна күнү-түнү Аллахтын назары түшүп турат экен" дейт. Азирет Ахмад Яссауи жаштыгынан бул акыйкатты түшүнүп жеткен эле. Эгер биздин инсандар да ушул акыйкатты түшүнүп жетишкенде, канчалаган күнөөлөрдүн алдын алышаар эле. Урматтуу мусулман бердогандар, элибизде жакшы сөз бар: "Көрбөйт деп уурулук кылба, укпайт деп ушак айтпа" деген. Аллахты коюп адамдардан бекинип күнөө кылууңуз ошол күнөөдөн чоңураак күнөө. Күнөө кыла албай калдым деп кайгырууңуз ошол күнөөдөн чоңураак күнөө. Балким токтоторсуңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.